Жыйынды Жогорку Кеңештин депутаттары Эрулан Көкүлов менен Марлен Маматалиев уюштуруп, ага мамлекеттик курулуш агенттигинин жана Бишкек шаардык прокуратурасынын өкүлдөрү да катышты. Кыргызстанда курулуш тармагындагы көйгөйлөр соңку учурда көп көтөрүлүп, бийликке кайрылуу жасаган үлүшчүлөр утур-утур чыгып жатышат. Өкмөт бул жааттагы көйгөйлөр талданып, бир катар өзгөрүүлөр киргенин билдирүүдө. Азыркы курула турчу үйлөрдүн, курулуш компаниялардын биздин мамлекет көзөмөлгө алып, ошону салганга каражаты жетеби, капиталдык вложениясы, проектный сметалардын баары каралгандан кийин гана уруксат берип атабыз. Ошол менен эле бирге биздин мамлекеттик архитектуралык агенттикте официалдуу түрдө сайт ачтык. Кайсы үйлөр мыйзамдуу, кайсы үйлөр мыйзамсыз. Ошонун алкагында бул иштерди мындан ары да көбөйбөшүн карап чыктык. Ар бир адамдын көзүндө жаш агайын деп турат. Ушул көз жашын алышып, Садыр Кочоев көрсүн. Жыйында нааразылыктардын көбү Эмаком компаниясынын дарегине айтылды. Бул компания салып жаткан Бишкек жана Ош шаарларындагы 5-6 объектисинин үлүшчүлөрү куруучулар милдеттенмесин аткарбай, түрдүү шылтоолорду айтып келе жатканын көтөрүштү. Менин 3 бир тууганым ушу Эмакомдон үй алган. 95%ден акча төлөндү. Бирөөсү Фучикте, экөөсү ынтымак бирде. Эмаком курулуш компаниясынын мурдагы кожоюну Жогорку Кеңештин депутаты Эмил Жусуповдун аты айтылып, бул компаниядан үй алгандар эл өкүлүн жоопко тартууну дагы талап кылышты. Бишкек шаардык прокуратурасы Эмаком боюнча бир нече кылмыш иши тергелип жатканын маалымдады. 4 кылмыш иши бириктирилип, кече 21 февралда ал жерде айып угузулуп, бир жетекчисине, ал айтып коеюн фамилиясын, З. Абдижапар уулуна Октябрь райондук сотуна жөнөтүлдү. Андан сырткары бүгүнкү күндө тергөөгө чейинки 10 вопрос боюнча тергөөгө чейинки иштер жүргүзүлүп атат. Андан сырткары 18 кылмыш иши бүгүнкү тергелип атат. Ал мындан сырткары бир катар турак жай боюнча арыздар каралып жатканын жана буга байланыштуу айрым объектилер камакка алынганын маалымдады. Жыйынга жалпы 45 курулуш компаниядан үй алган 300 үлүшчү катышты. Алар көтөргөн маселелер компаниялардын турак жайдын курулушун кечеңдеткени, толук бүтүрүп бербегени жана бир эле батирдин бир канча кишиге сатылып кеткен учурлар болду. Ихлас деген бренд менен үйлөрдү салат. Өзүм жалон 5 Ихлас жалон 5тен үй алып менен бизде 6 жылдан бери ошол объектилер бүтпөй, аябай беймаза болуп отурабыз. Жыйында ататылган компаниялар нааразылыктар тууралуу комментарий бере элек. Депутаттар курулуш компанияларына алданган жарандардын үнүн угуп, бул боюнча баардык кайрууларды чогултуп талдаган соң ошого жараша чечим кабыл алыша турган болду. Курулуш агенттиги Кыргызстанда 224 объект уруксатсыз курулганын, эми мыйзамсыз курулуштарга көзөмөл күчөтүлөрүн 18 декабрда билдирген. Андан соң мекеме сот органдарына өткөрүп берген курулуш компанияларынын жана уруксат кагаздары жок объектилердин тизмесин жарыялап, жарандарды бул жайлардан турак жай сатып албай турууга чакырган.